кайсыл жака окууга барса ошол жактагы туура эмес деп да айтпайм да, ошол жактын өзүнүн жерине жарашылган исламды Кыргызстанга алып келбеш үчүн биринчи очередте эмне кылыш керек? Биринчи орунда дейин, биздин муфтият азыр ошол ишти алып барыш керек. Кандай кылыш керек? 3-4 эле мамлекет тыгыз барып туруш керек. Муфтияттын же болбосо муфтийдин негизги жумушу ар 4 айда барып булар менен жолугушуп туруш керек. Барып насаатын айтып, пикирин айтып, оң жакшы жүргүлө, Кыргызстанга барсаң андай болосуң, эмнени окуп атасың, кайсы факультетте окуп атасың, алып келиши так, эмнени окудуң, сен эмнени окудуң деп эртең Иорданияга, бүрсү күнү Турцияга, андан кийин Пакистанга кайра келип ошентип турса, муфтий келип кечээ эскерип кетпеди беле деп адамдар бир баягы өзүндөгү кээ бир студенттер деле бар да, аякка барып туруп эмнеге келгенин унутуп калгандар деле бар да. Ошолорго ойготуу болот. Анан эртең келгенде дагы биз силерге айтпадык беле, эмне пикирди көтөрүп келдиң дегенге да жакшы болот да.